Assalamu alaikum urmаттуу Tezkabар kanalının көрүүчүлөрү, кымбаттуу мекендештер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Tezkabар каналы бул чыгарылышта Бишкек шаарынын так орто ченинен сатылуучу 2 бөлмөлүү квартираны чагылдырат. Анда месе так адрес. Мына бул светофор. Фрунзе жана Карпинка көчөлөрүнүн кесилишиндеги светофор. Бул тарап күнбатыш тарабы Фрунзе көчөсү. Ал эми ушул светофордон Карпинка аркылуу өйдө карап кеткенде Чүй проспект тарапка көздөй чыгасыздар. Мына ушул жолдун оң тарабында жайгашкан, эне баланын айкели түшүлгөн 5 кабаттуу имаратта жайгашкан. Биз азыр имараттын жанына келдик туугандар. Светофордун жанынан бул жерден кирдик. Бул жерде тосмо бар, унаа кирбейт, жөн гана жөө киресиздер. Ал эми унаа менен кирүү үчүн имараттын төр тарабынан кирет. Карпинка, Сүйүнбаева көчөсүн көздөй кирет. Сүйүнбаева көчөсү эски Карпинка көчөсү. Жаңы аты Сүйүнбаева болуп коюлган. Мына ушул домдун так адреси Сүйүнбаева 150. Биринчи подъездин 5-кабатында жайгашкан туугандар. Мына ушул Фрунзе көчө тарабы жагынан башталат. Биринчи подъезд мына ушул. Ал эми көрдүңүздөр, бул жерде унаа коюучу жайлар, тиги бактардын арасында жаш балдар ойноочу аянтчалар, ал эми бак даракчалар бар. Biz 5-кабатка көтөрүлүп чыктык. Чыкканда эле мына сол тарапта мына ушул эшиктеги турган квартира 18-номердеги квартира экен. Эси менен жанымда, эси менен биргеликте толук маалыматты берип өтөбүз. Аягына чейин көрүп назар салыңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Охо, бир караңыздарчы, жакшылап мына ушул Бишкектин ортосунан сатыла турган квартираны. Келиңиз ага, кандайсыз? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы, болуп атабы? Шүгүр жакшы барды. Жакшы, анда биз баштай берели, а? Мына огул жер прихожка экен, биз кирген жер. Мында караңыздар. Оң тарабында бут чечүүчү жай. Мына ушундай туугандар. Мен баштай берейин, бир четтен, чекеден. Дагы караңыздар. Астыбыздан баштайлы, а? Мына ушул жер прихожканын асты кафель, бул жагы ламинат болуп кетет экен, а? Жакшы. Оң тарабыбызда санузел. А бул жана ачылып жабылчу айнек коюпсуз, Күзгү. Жакшы, баштай берели. Мына жерлерин кооздолгон көрдүңүздөрбү? Бир четтен баштайлы. Келгенде эле оң тарабыбызда санузел бар. Мына ушундай. Буякта душ, туалет ичинде экен, а? Жакшы. Бул жакта монтаждап келтирип коюпсуз. Үстү пластик, айнек кафелдер коюлган. Бул жерде да раковина, туалет эмес коюлган. Жакшы. Жактын жаап коелу. Келгенде эле оң тарапта дагы бир кухня бар. Ал эми биз мына туш тарапты көрсөтө берели. Туш тарабыбызда зал бар туугандар. Ногу чоң зал. Келиңиз ага. Охо, бул жакта эми сиз капиталдык ремонт кылып монтаждагансыз да бир ирет, а? Могул жерде кондиционер бар экен, иштейби? Иштейт. Жазда иштетет основной, Жакшы, төрдө балкон бар. Мына караңыз, бул зал, чоң зал. Ой. Келиңиз. Могу төрдөгү балконду да көрсөтүп коелу. Бул балкон ачылабы? Ачылат. Негизи мурунку балкондор өтө чоң размерде эмес, а? Жакшы, мына балкондун айнектин алдын темир решетка коюп, демек безопасностьты алыпсыз, Жакшы. Балдар ачканда коркунучтуу эмес. Бул жактан баштайлы. Залдын төрүндө дагы бир бөлмө бар. Мына ушул бөлмө. Бул экинчи бөлмөбү? Спальня. Бул жак спальня. Дагы караңыздар. Мына узун спальня экен. Астында теплый пол барбы, Жөн эле ламинатпы? Жылуулук урат экен да буткачы киргенде эле. Жакшы, жылуу экен ич, өтө жылуу. Бул жакты мына софиттерди койгон, люстраны койгон, гипсокартон менен монтаждалган көрдүңүздөр. Мына фигуралар чыгарылган. Дагы караңыз. Дубалдары утепленный болгонбу? Боковой жагы. Боковой, сырт жагы. Уктуңуздарбы? Жакшы. Паровой отопление, мына көрдүңүздөр. Бул отоплениянын бул жерди тосуп койгонсузбу, Бул безопасностьпу же для красоты үчүн элеби бул? Экөө тең. Экөө тең. Бул жака дагы айнекке темир тор койгон көрдүңүздөр, безопасность менен. Көрдүңүздөрбү? Бул Карпинка көчөсү ылдыйда.
Жақшы. Бұл жағында түпление жоқ, кәдімгідей эле плита. Түпление жоқ. Мына шыққан звукты қараңыздар. Жақшы. Мына ушул эми биз көрсөтпөгөн бир гана кухня калды. Кухняны көрсөтөлү туугандар. Бул жак мындай тыккан бөлмөлөр экен да, көрдүңүздөрбү? 2 бөлмөлүү тыккан бөлмө. Эми коридордун оң жагында мына көрдүңүздөр прихожкасы менен кирет кухняга дагы. Эми бул сатсаңыз, кухонный мебелдер ушул жерде калабы? Жакшы. Газ болсо керек бул жерде, Gaz var. Биз эми бардык бөлмөлөрдү көрсөтүп чыктык ага. Тигине чоң мечит турат. Бул кайсы мечит болуп калат? Mahmut Kaşgari meclisi. Махмуд Кашгари. Ылдыйыбызда центральный мечит бар, а? 2 meclisке жақын. 2 мечитке жакын. Келиңиз ага, бюджет көрсөттүк. Эми биз мына балдарды окутканы мектеп, садиктер канчалык жакын жерде бар? Мектеп жақын бізде. Bir домнан кейін эле уже 4-чү гимназия мектеп бар. Канча бир 200 метр чыгып калабы? 200 метр шығады. Садик бар, Садик дагы бар. Жакшы, эң негизги ошол жакын жер экен. Көрдүңүздөр туугандар, 2 бөлмөлүү жер. Мечитке дагы, мектепке, садикке дагы жакын экен. Келиңиз чак эми. Экөөбүз бир сүйлөшөлү. Мына ушул 2 бөлмөлүү квартираны Бишкектин так ортосунан канча деп атасыз, канча сурап атасыз? 34 сурап атады, 34 000 доллар. 34 000 доллар, Сүйлөшүп, мындай кичине кеми барбы, жокпу? Бар, сүйлөшсөк болот кичине. Көп эмес, азыраак түшүп беребиз. Демек сүйлөшсөңүздөр болот. Экран астындагы телефон номерлерге чалып, мына ушул 2 бөлмөлүү квартираны тезирээк ээ солонго жетишип калыңыздар. Анда эмесе биз видеонун жыйынтыктардан мурун тест кабардын телефон номерлерин калтырабыз. Кайрылсаңыздар болот. WhatsApp'тагы бар 0558 86 00 11. Анда эмесе саламатта калыңыздар. Биз видеону жыйынтыктайбыз.